мааниси жок. Кимсиң, кайсыл жердесиң, канча жаштасың. Анда санда көйгөйлөр пайда болот сенде. Ор кырдаалдар, кээ бир жумуштар окшошпой калат, сен каалагандай. Жоготуулар болот. Бул кайгылуу төлгөө эмес. Бул биздин жашообуз. Анда санда алып келүүчү жагымсыз сюрприздерде. Көпчүлүк учурда биздин аракетсиздигибизден келип чыгат. Балким коркуудан, жалкоолуктан, баш көтөрүүдөн. Бирок кээде биз менен болгон окуяларга биз татыктуу болбойбуз. Оорулар, жакын адамды жоготуу, жаман окуялар, саткындыктар, кырсыктар. Мындай учурда кантип өзүбүздү алып жүрүүбүз керек? Эмне кылуубуз керек? Сенин жашооңдо окуялар болот, сен өзгөртүрө ала турган жана өзгөртүрө албай турган. Майя Анджелов айткандай, эгер сага бирдеме жакпаса, өзгөрт аны. Эгер аны өзгөртүрө албасаң, ага болгон мамилеңди өзгөртүр. Сен жашооңдун басымдуу бөлүгүн өзгөртүрө аласың, бирок баары бир болот, кырдаалдар сен өзгөртүрө албаган. Ошондой кезде сенде бир гана жол калат. Өзгөртүрүү ал кырдаалдарга болгон мамилеңди. Бар күчүңдү коротуп, ал көйгөйдөн пайда тапканды үйрөн. Чыгуусу жок болгон кырдаалдарда деле аракет кыл өскөнү. Эгер жамгыр жаап жатса, сен наалып капаланышың мүмкүн. Көчөгө чыгып алып, жука кийинип, ооруп кал. Тескерисинче жылуу кийинип, кол чатыр алып, баарын туура аткарсаң болот. Жашооңдо оор күндөр келгенде, биринчи оюңа келе турган ой бул: мен мунун баарына татыктуумунбу деп капалануу. Эмнеге мени менен бул окуялар болуп жатат деп кейисиң. Канча убакытка созулат мунун баары? Эмнеге мунун баары мынча кыйын? Качан мунун баары түгөнөт? Кандай жоопторду алууга болот? Ачык эле сага жардам бере турган жооптор эмес. Мындай суроолорду өзүңө бергенде, сен өзүңдү ар дайым кырдаалдардын курманындай сезесиң. Колуңан өзгөртүрүү келбеген эч нерсени. Көпчүлүк адамдар жакшы көрөт наалыганды кырдаалга, өзүнүн жашоосуна, бирок алар даяр эмес жашоосунда эч нерсе өзгөртүүгө. Бирок сен ойлонуп көрүүң мүмкүн. Бул кырдаалдан кандай пайдалуу сабак алсам болот? Кантип күчтүүрөөк болом? Өзүмдү кантип алып жүрүүм керек? Менин оюм кандай болуусу керек бул кырдаалды жоюу үчүн? Же болбосо, өзүмдү кантип өстүрсөм болот? Бул кырдаал менен жана кантип башкаларга жардам бере алам? Сен билесиңби, эң чоң өсүүлөр жашооңдо болот. Качан сен кыйынчылыктардан өткөн кезде. Ысык ордуңду таштап, айлана чөйрөдөгүлөрдүн сынына карабай, алдыга карай басканда, жана көйгөйлөрдү чече баштаган кезде, коркууларыңа карабай. Сен ачкан кезде мүмкүнчүлүктөрүңдү сен мурда ойлобогондой. Сен көрөсүң кантип күчкө толуп жатканыңды. Көрөсүң өзгөрүп бара жатканын жакшы жака. Ушулардын баары ишке ашат эгер сен даяр болсоң. Өзүңдү жеңүүчү сезсең жана колуңдан келген нерселерди гана көзөмөлдөп жүрсөң. Биринчи кезекте өзүңдүн мамилеңди жана ой пикирлериңди жашоого болгон. Энтони Роббинс айткандай, жашоо биз менен болбойт, а биз үчүн болот. Билем, сенде ушул убакытка чейин болгон кыйынчылыктар сени күчтүү болууга жардам берген. Кээ бир кырдаалдардын себеби менен азыркы даражага жеткенсиң. Башында ооба өтө кыйын көйгөйдүн ачкычын табуу жана жакшы сабактарды алуу ал кырдаалдардан. Ар дайым сенде тандоо бар. Курман болуп ойлоо, менин колумдан эч нерсени өзгөртүү келбейт деп. Көңүл буруу жаман жагына гана кырдаалдын. Мүмкүнчүлүк издөө сени өкүнгөн көз менен караштарына айланадагылардын. Бул эң оңой жол. Бул үчүн эч кандай күч коротуунун кереги жок. Тескерисинче, аракет кылуу эмнелерди сенин колуңдан келет экенине өзгөртүү. Түшүнүү эмнени өзгөртүрө алууңду жана эмнелерди үйрөнүү керек экенин. Көйгөйлөр, кыйынчылыктар жашообуздун бир бөлүгү. Бирок алар жашообуздун баардыгын ээлебейт. Сенин ооруларың, сенин көйгөйлөрүң туруктуу эмес. Алар убактылуу эле. Уэйн Дайер айткандай, эгер көз карашыңды өзгөртүрсөң нерселерге,
ал нерселер да өзгөрөт. Ошондуктан сен даяр болсоң, өзүңө туура суроолорду бергенге, эгер даяр болсоң, тынымсыз иштегенге, эгер даяр болсоң, кыялданууга, эгер даяр болсоң, өзүңдү өзгөртүүгө, эгер даяр болсоң, туура чечимдерди чыгарганы, сенин ооруларың, көйгөйлөрүң сени күчтүү болууга түрткү берет. Сени менен эмне болуп жатпасын, кандай кыйынчылыктар болбосун, багынба. Колуңду түшүрүп салба. Коркпо. Баары өтүп кетет. Сенин жашооң бул белек. Сенин колуңдан келет көп нерсе жасоо. Өзүң үчүн, кыялдарың үчүн, сага ишенген жана сен сүйгөн адамдар үчүн. Эч качан багынба.